Сіздерге белгілі болгондой, Рио де Жанейро шаарында БРИКС саммитінің 17-ші заседаниясы башталып атат. Өзіңіздерге белгілі болгондой, мына ушул саммитке бардык дүйнө жүзүнөн 30-тан ашуун мамлекет келип катышып атат. Андан тышкары эл аралык уюмдар да көп келди. Саммитке Борбордук Азиядан Казакстан менен Өзбекстандын өкүлдөрү мамлекеттик делегациясы келип катышып атат. Ирандан келди, башка өлкөлөрдөн келип катышып атат. Анан ошо Кыргызстандын коомчулугунун атынан, анан Борбордук Азиядагы коомчулуктун атынан ошо мен келип катышып, мына 2 күндөн бери ушул жерде турабыз. Анан бүгүнкү саммиттин чоң урааны бар. Бул туруктуу башкарууну өнүктүрүү үчүн глобалдык уюм мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө деген чоң ураа менен чыгып атат. Мына бүгүнкү эң чоң күн тартиби дагы ушул өзүңөргө белгилүү. Мына бул саммитке Кытай Республикасынын башчысы Си Цзиньпин да келбей калды. Андан тышкары Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин дагы негиздүү себептер менен катыша албай атат. Бирок Путиндин ордуна тышкы иштер министри Сергей Лавров келип катышып атат. Ал эми Си Цзиньпиндин ордуна премьер-министр келип катышып атат Кытай Республикасынын. Ошого карабастан саммиттин аябай мааниси чоң. Ушул Бразилия мамлекети 3-чү рет ушул саммитти өзүнө кабыл алып атат. Биринчи жолу 2010-жылы кабыл алган экен, анан 2014-жылы кабыл алган экен. Мына 3-чү рет 2025-жылы ушул саммитти өткөрүп атат. Бул саммиттин ролу аябай чоң, анткени саммит дүйнөдө болуп аткан эл аралык маселелерге аябай чоң баа берет. Саммитти өнүктүрүү маселесине аябай баа берет. Анан эң негизгиси ушу искусственный интеллект өнүктүрүү боюнча маселени биринчилерден болуп коюп атат. Ушу курчап турган чөйрөнү жакшыртуу боюнча, булгануу процессин токтотуу боюнча көптөгөн иштер жүрүзүп атат. Саммиттин эң чоң максаты былтыр баягы Казанда өткөн саммит, Россияда өткөн саммитти улантуу, үзгүлтүктүү улантуу, туруктууга жетишүү, өзүнүн валютасын орнотуу, резервный фондун орнотуу. Кыскасы, бул саммиттин мааниси өтө чоң. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү бул саммитке карап турат. Мына Иран өлкөсүнүн президенти Пезешкиян мырза да келип атат. Бул дагы чоң. Мына жакында Иран менен Израилдин ортосунда чоң согуш жүрдү, өзүңөр билесиң, 12 күндүк. Ошол жерде канча жүздөгөн адамдар өлдү. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү бул окуяны карап турду. Мына ошол Иран менен Израилдин ортосунда согуш жөнүндө дагы ушу саммитте чоң сөз болот. Ушуну кыскача айтып кетейин дедим.